YouTube, assalamu алейкум туғандар. Biz buyursa YouTube'ga dagın videolar tartып başladık. Бұл жақта емес шашпай, барын детально, чыныгы керектүү адамдарга бұл жақта маалымат беребиз. Анан маалыматты бергенде дагы полный икир чыкырына чейин, мелочтарына чейин беребиз. Өтө барын грамотно түшүндүрөбүз сиздерге туғандар. Бизде мобильный домиктер. Бұл домиктер Китайдан келет, бұл жақта куралат туғандар. Мобильный домиктердің өзгөчөлүктөрү бул эми арзанырактагы, анан бат куралат. Айырмачылыгы ошондо тугандар. Башынан эле бул домик кантип куралат? Ошого биринчи көңүл бурсак. Башында эле мондай карказный нержавейка стойкалары болот. Бул стойкалар общий кетет, калың болуп, бул экинчи этажында көтөрөт. Булар мынакей мол жактарынан катырылат, үстүнөн катырылат. Полный катырылып, анан үстүнү көрүңүздөр тугандар, мынакей. Үстү бул жакта 5 сантиметр уцепление болгон. Анан мондай рейкалар кеткен үстүнөчү. Үстү мондай айтканда кулап түшпөйт. Үстү уцепление болгон. Анан эң негизгиси астына келсек, могу астыны көрсөтсөм, именно могул жериненчи. Асты бетон. Бетон болгондо 2 сантиметр бетон. Мондай айтканда бул 2 сантиметр. Бирок асты уцепление болгон эмес. Вот. Карказдар бүттү. Андан кийин ичине келе турган болсок, биринчи мол коюлат. Бул жактан көрүңүздөр, суу бул жакка ашпайт. Бул жакта тешикчелери бар. Суу түшкөндө, могул жакта стойкадан суу түшкөндө ичине эч качан кирип кетпейт. Себеби могул тешиктери бар дагы, ошолордон чыгып кете берет сууларчы. Мисалы үчүн могул мондай коюлат, мынакей. Могул, мынакей. Мондай коюлганда ичине киргенде суу агып түшкөндө тешиктерден агып чыга берет. Эч качан суу ичине кирип кетпейт. Анан бул базальт менен капталган, мынакей. Базальттын бул жагы темир болот дагы, анан мону караңыз, мынакей. Базальт бул жакка кирейленген. Базальт кирейленгенине байланыштуу бул шум болбойт. Шумду өтө жакшы кармайт. Жамгыр жааганда тарак-тарак эткен звуктар чыкпайт. Эң жакшысы ошол. Бул жакта базальт кетти тугандар, пол кетти, үстү кетти. Эми терезелерине келсек. Мынакей, терезелер, китайский терезелер решеткалар менен болот, мынакей. Ичини көрсөңүздөр болот. Ичинде мынакей. Могул терезелери, ар жакта терезелердин шторкаларынан бери. Терезелери жакшы жери бул жакка дагы ачыла берет, ой. Бул могул терезе негизи туура эмес коюлган. Туура эмес коюлганына байланыштуу бул ушундай болуп атат. Не суть дейт го? Дальше кеттик. Бул жакка келгенде жанакы уцеплениянын үстүнөн эле листтер коюлат. Бул листтер жука листтер, бирок катырылган, көрдүңүздөрбү? Булар ал жака, бул жака ташыганда деле бул листтери оонап, чыгап, же болбосо башка нерсе болуп кетпейт. Себеби полный ар бир лист катырылып чыккан. Андан кийин LED лампочкалар, булар түшүп кетсе дагы сынбайт. Ошондой болуп жасалган. 2 LED лампочкасы болот. Автоматы болот бул жакта полный. Розеткалары болот. Могул жактары жанакындай не деп коет эле досум? Силикон менен капталган полный. Эки жагы мындай кошулганда кичине ачык болот. Ошол ачыкты могу силикон кармап суукту киргизбейт. Вот, бул жагы готовый болгондон кийин эшиги, мисалы үчүн мынакей эшиги дагы обычный эле мондай эшик. Мынакей. Монтип ачсак болот. Эшиги дагы комплектинде Китайдан келет. Запаска 4 ключи менен болот. Анан бул жага келе турган болсок, могул жерин айтып коеюн. Суу үстүнөн кантип түшөт деген вопроско. Мынакей, үстү мондай болот, мына. Үстү ушундай болот. Бул жактагы суулар бул жага келет, бул жактагы суулар бул жага келет да, могул тешиктен чыккандан кийин мынакей, моулар менен бул маякка коюлат. Бул жагына коюлат дагы. Суулар агып түшө берет. Ошондо суу эч жагынан кирбейт. Анда. Дагы айта турчу нерсе. Бул дагы бир домик. Эшиги уже бунун бул жагынан, 3 метр жагынан эмес, могул жагынан. Мынакей, бул ичиндеги жанагы шифрлар мондай болот. Бул кайсы жерге коюлат десеңиздер,
бул могул жака коюлат. Азыр сыртта 25 градус болуп атат, бирок өтө салкын ичи. Жашаганга деле болот, же болбосо сиз бул жактан бирдемке магазин ачсаңыз деле болот, цех кылганга болот, квартираны бергенге болот, жашаганга болот. Эгер кааласаңыздар, эшик айнектерин өзүңүздөр башкача кылып койсоңуздар болот, пригородка кылса болот. Короче, все возможно. Бул легкий конструкция болгонуна бул өтө сонун туугандар. Дагы суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Биз детально баарын түшүндүрүп айтып беребиз. Сатып алышты кааласаңыздар, номерлерди чытап коебуз. Байланышыңыздар туугандар. Ар кандай варианттар бар. Сиздердин өзүңүздөргө ылайыктуу кылып, калың айнектерди, терезелерди алып келсеңиздер, аларды да коюп беребиз. Баары возможно. Сиз эмнени ойлоп атасыз ичиңизде? Кухня кылса болобу, душ кылса болобу? Болот. Душ кылсаңыз деле, кухня кылсаңыз деле, ичине вообще айырмасы жок. Бөлүп деле беребиз, ичине 3кө 4кө деле бөлсөк болот. Эки жагынан эки эшик кылсак болот. Айырмасы жок. Главное, все мели? Все возможно. Мели жок. Жанакы орустардын бир сөзү бар. Короче, любой нерсе сиздин акчаңызга байланыштуу. Короче, акчаңыз болсо эле баары болот деген го. Жа туугандар, лайктан басып коюңуздар, комменттерин жазыңыздар, бөлүшүңүздөр үй жокторго, участогы бар үй жокторго бөлүшүңүздөр туугандар. Анан биз менен бирге болуңуздар, лайктан басып колдоп коюңуздар. Бул биздин биринчи YouTube видео.